Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздер менен бирге бул жашоодо өз максатын жоготуп, акылынан айнып, тагдырын талкалаган адам тууралуу тасманы баяндап беребиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле унаасы бузулуп, жолдо калган аялды көрөбүз. Ал жолдо келе жаткан жүк ташуучу унаанын алдынан чыгып, тосуп токтотуп эле унааны көтөртүүчү аппараты сынып калганын айтып, ал унаанын ээсинен жардам сурайт. Анда Джек деген адам ал аялга менде да андай аппарат жок деп айтып, кайдадыр шашып турган байтор дароо эле кетейин деп жатса, аял Джекти такыр кое бербей эле жардам берүүсүн талап кыла баштайт. Анда Джек айласыздан аппаратты алып, аялды унаасына салып артка кайтып жөнөдү. Ал бир канча жол жүрүп, аялды устага алып келип, аял болсо Джекке жанагы аппаратты ширетип оңдогончокту күтүп туруусун суранат. Анда Джек дагы сабыр кармап күтүп отуруп, аялды кайра унаасын көздөй алып жөнөдү. Көп сүйлөбөгөн Джектин жанында жанагы аял жагы тынбай сүйлөп, унаасына жетип келгенде Джек дагы бир жолу жардам берүүгө аргасыз болуп, бирок жанагы аппараты кайра эле сынып түшүп калат. Эми ачуусу келген Джек кетем деп болбой жатса, аял болбой суранып жатып, Джекти дагы бир жолу жардам берүүгө көндүрөт. Джек кайрадан аялды салып алып, темир ширетүүчү устага жөнөп калганда, аял Джекке карап токтобой дагы бир нерселерди сүйлөп, сен бир аз кызык да экенсиң, айдаган унааңа жана кебетиңе караганда киши өлтүргүчтөргө окшоп кетет экенсиң деп тамашаласа, Джек дароо эле унаасын токтотот да жанагы аппарат менен аялды башкача өлтүрүп салат. Джек негизи жашоосунда архитектор болгусу келип, бүгүн эле бир жерди сатып алып, ошол жерге өзү үй курмакчы болуп, өзү каалагандай кылып үйдүн чиймесин чийүүгө бараткан болчу. Ошентип жанагы аялдын өлүк денесин муздаткыч бөлмөгө алып кирип, унаасын болсо эч ким көрбөгөндөй кылып, токойдун арасына айдап барып салды. Кыскасы, Джек артында эч кандай из калтырбай, баягы темир ширетүүчү устаны дагы андан кийин эч ким көргөн жок. Окуя эки штаттын ортосунда болгондуктан полициялар деле эч кимден шек санай алышпады. Кийинки көрүнүштө Джек дагы бир аялдын үйүнө келгенин көрөбүз. Джек ал аялдын үйүнө киргенге аракет кылып, өзүн полициямын деп тааныштырып, бирок ал аял ишенбей жаткандыктан кийинчерээк башкача алдоого өтүп, мамлекеттик кызматкер экенин айтып жатып эле болбой үйүнө кирип алат. Ал аял дагы Джектин сөздөрүнө ишенип калып, көп өтпөй эле Джек ал аялга да кол салып, муунта баштайт. Бир аздан соң Джек нары басып кеткенде, аялдын дагы эле өлө элек экени билинип, аны билген Джек кайтып келип, кайрадан муунтуп ишти бүтүрөт. Андан соң бычакты алып, так жүрөк тушка сайып жиберет да, аялды отургучка отургузуп эле сүрөткө тарта баштайт. Ошентип караңгыда кирип кетип, Джек ал аялды бир нерсеге салып оройт да сыртка сүйрөп чыгып, өлүктү унаага салат да кайрадан үйгө кирип, бардыгын тазалап жыйнаштырып, эч кандай из калган жокпу деп текшерет. Ал аңгыча эле полиция унаасынын үнү угулуп калып, Джек сыртка чыгып, так эле ошол үйдү көздөй полиция унаасынын келе жатканын көрдү. Дароо өлүктү унаасынан алып чыгат да арыраак көрүнбөгөн жерге таштап коет. Бир аздан соң полиция келет да Джекти унаасынан түшүүнү талап кылып, жакын жердеги үйлөрдүн бирине ууру киргендигин айтат да, Джектен унаасынын аркасын ачууну талап кыла баштайт. Джек унаанын аркасын ачып, унаада эч нерсе жок экенин көрсөтүп, мен бул үйдө жашаган Клэр деген аялга бир нерсени жүктөп кетүү үчүн келгенмин, бирок ал мага күтүп тур деп айтып коюп, 2 сааттан бери чыкпай жатат деп айтса, полиция үйдүн эшиги ачык экенин көрүп, дароо эле кирип текшере баштайт. Аркасынан Джек кошо кирип, полицияга ар кандай сөздөрдү айтып, мен үйдөн бир кызыктай үндөрдү укканмын, сыягы бул аялга бир нерсе болду окшойт деп айтып жатса, полиция ага биз бул жерде экспертиза жүргүзөбүз, сиз болсо бул жерден кетип калганыңыз жакшы болот деп айтса, Джек дароо эле сыртка чыгып, бир жипти унаасынын аркасына байлайт да дароо эле айдап кетип калат. Көрсө ал өлүк денени эч ак эле жип менен байлап койгон болуп, унаасы менен өлүк денени билгизбей сүйрөп кетип калганын көрөбүз. Кийинки көрүнүштө Джек кичинекей кезин эстеп жатат. Ага чалгы менен чөп чаап жаткан адамдарды караган аябай жагып, өзүн башкача сезип тынчтанып калчу. Ошентип Джек күн өткөн сайын эле адамдарды өлтүрүп, ошондой нерселер менен алек боло баштайт. Башында ал артына из калтырбай бардыгын тазалап жүргөн болсо, кийинчерээк ага барбир болуп, өлтүргөн адамын дароо эле баягы муздаткыч бөлмөсүнө алып кетип калып жатты. Сүйлөгөн сөзү ордунда болуп, акыл эси жайында сыяктуу болгондугу үчүн эч ким андан эч кандай шек санай албай. Джек болсо акмакчылык иштерин андан ары улантып, муздаткыч бөлмөсүндө өлүк адамдардын саны көбөйгөндөн көбөйө берди. Бир күнү ага бир өлүк кыздын сүрөтү жакпай калат да, муздаткыч бөлмөдөн аны алып чыгып, кайрадан унаасына салып, аны үйүн көздөй алып келаткан жолдун жээгинде басып бараткан дагы бир аялды көрүп, өзүн кармана албай атайлап эле барып, аны дагы сүзүп өлтүрүп салды. Москва жергесиндеги мекендеш, эгер сиз такси кызматында иштесеңиз, Совет мырза сизге жардам берет. Лицензия таксиге путевой лист, оклейка жана ошол жаатта көйгөйлөргө кабылсаңыз, төмөнкү номерге кайрылып кенен маалымат алыңыз. Ошондой эле страховка, оклейка, путевой лист жана башка документ түрлөрү боюнча маселеңиз болсо, кеңири кайрыла бериңиз.
Ошентип Джек полицияларга кармалып калса эмне болоорун билип туруп эле өтө тобокелге барып, сүзүп өлтүргөн адамды да унаасына салып, экөөнү тең үйүнө алып барат. Ал өлүктөрдү эч кандай жашырбай эле кадимкидей эле көтөрүп алып үйүнө алып кирип, бирок эч ким Джекти көргөн деле жок. Джек ал эки аялды тең отургучка отургузуп, ар кандай кылып сүрөткө тартат да. Кайрадан экөөнү тең баягы муздаткыч бөлмөсүнө алып барып таштап келет. Ошентип жүрүп кийинчерээк эки баласы бар аял менен мамиле түзүп, аларды жаратылыш койнунда эс алдырып келмекчи болуп барышканда, Джек мергенчилик кылам деп ала келген мылтыгы менен эле ал аялдын эки баласын тең атып өлтүрүп салат. Мындай көрүнүштөн кийин аял эмне кылаарын билбей калып, Джек болсо өлгөн эки баланы дасторкондун чекесине отургузуп коюп, ар нерселерди сүйлөп отура берет. Ошондо гана ал аял Джектин акылынан айныган адам экенин даана түшүнүп, бирок албетте бул кезде баардыгы кеч болуп калган болот. Көп өтпөй Джек ал аялды да качырып жиберет да алыстан атып өлтүрөт. Ушул убакытка чейин Джек үйүнүн чиймесин чийип, куруп да баштаган эле. Бирок ага курулуш материалдары жакпай, эмнегедир эле бир нерсеси окшошпой жаткандай сезилип, курулуп жаткан үйдү кайрадан сүздүрүп салат. Ошентип ал адам өлтүргөн сайын алардын сүрөтүн тартып таштап кете бергендиктен, элдин баары бул маньяктын ким экенин таба албай корко башташат. Джек болсо муздаткыч бөлмөдөгү адамдарды ар кандай көрүнүштө кылып тоңдура берди. Ошентип убакыт өтүп жүрүп, Джектин жашоосунда дагы бир кыз пайда болот. Күндөрдүн биринде эле Джек ал кызга өтө орой мамиле кыла баштап, мен чындыгында киши өлтүргүчмүн, ушуга чейин 60тан ашык адам өлтүрдүм деп айтса, Жаклин деген кыз Джекти тамашалап жатат го деп ишенген деле жок. Бир кезде Джек өтө эле коркунучтуу боло баштаганда, Жаклин андан коркуп кетип сыртка качып чыгып, бактыга жараша көчөдө полиция унаасы тургандыктан ага чуркап барып жардам сурайт. Аркасынан ал жерге Джек дагы жетип келип, бул кыз туура айтып жатат, мен 60тан ашык адам өлтүрдүм деп дагы башка нерселерди айта баштаса, полиция дагы булар ичимдик ичип алган түгөйлөр окшойт деп эле ал жерден жөнөп кетип калат. Андан соң Джек Жаклинден кечирим сурап, өзүн жаман сезип жаткандыгын айтып, кайрадан үйгө киришет. Бирок бир канча мүнөт өтпөй эле Жаклин жаңылышып калгандыгын даана түшүнүп, бирок албетте бул кезде ага дагы өтө эле кеч болуп калган болчу. Джек аны кармап байлап салат да кыйнап өлтүрө баштайт. Бул кезде анын үйүнүн курулушу дагы эле уланып жатат. Бирок Джек ушуну менен үчүнчү жолу куруп жаткан үйүн идеалдуу болбой жатат деп эле сүздүрүп салды. Күндөрдүн биринде Джек унаасын айдап алып баягы муздаткыч бөлмөгө келет. Бирок бул жолу ал тирүү адамды байлап алып келиптир. Джек ал адамга куралын такап ичкериге алып киргенде, муздаткыч бөлмөдө дагы бир канча эркек адамдар байланып турганын көрөбүз. Джек ал адамды да башкаларга кошуп, баштарын бири-бирине жакын кылып байлап салат. Көрсө акылынан айныган Джек тажрыйба жүргүзүп көрмөкчү болуп, чоң мылтыктын огу 5 адамдын башын тешип өтө алабы же өтө албайбы текшерип көрмөкчү болуп жатыптыр. Бирок сатуучу ага туура эмес окту берип койгондугуна ачууланып, унаасын айдап алып тезинен курал саткан дүкөнгө жетип барат да, сатуучуга сен мага туура эмес окторду алдап берип коюптурсуң десе, сатуучу болсо такыр эле күнөөсүн мойнуна албай коет. Анда Джек дагы да ачууланып, ар кандай куралдарды колдонгон көптөн берки таанышыныкына жетип барат. Бирок ал адам Джектин келээрин билгенби айтор даярданып турган болуп, Джекке дароо эле тапанчасын такап отуруусун буйрат да, баягы дүкөндү тоноп кеткен сен окшойсуң деп айтып, дароо эле полицияга чалып, бул жака тезинен келгиле, мен ууруну кармадым деп айтат. Анда Джек дагы ар кандай нерселерди сүйлөп ал адамды алаксытып жатып, бир кезде күтүлбөгөн жерден бычак менен сайып өлтүрүп салат. Полиция келип үйгө киргенде үйдө кызыл кийимчен Эспинин турганын көрүп, ууру качып кеткен окшойт деп ойлоп куралын түшүрсө, көрсө кызыл кийимчен Джек болуп, ал дароо эле полицияны атып өлтүрөт. Ошентип Джек Эспинин үйүнөн өзүнө керектүү окту алат да, полициянын унаасын айдап алып баягы муздаткыч бөлмөсүнө келет. Ал керек болсо полиция унаасынын үнүн да өчүрүп койгон жок. Сыягы ага эми баары бир болуп калды окшойт. Ал ичкериге кирет да куралды октоп, азыр бир ок менен 5 адамдын башын теше атам деп даярдана баштады. Бирок караңгылыктан чыккан адамдын үнү аны алаксытып калат. Ошондо Джек көптөн бери ача албай жүргөн бөлмөсүн ачып кирсе эле, ал бөлмөдө бир адам отурган болот жана ал өзүн Вёрч деп тааныштырат. Аңгыча болбой сыртка башка полиция унаалары да келип, Джектин багынуусун талап кылып кыйкыра башташты. Ал эми Вёрч деген адам Джекке, сен көптөн бери үй сала албай кыйналып жүрөсүң, бирок үйдү салуу үчүн бир гана материал керек деп адамдардын өлүк денелерин көрсөтүп коет. Анда Джек дароо эле өлүк денелерди аркан менен көтөртүп жатып, үйдүн сөлөкөтүнө окшотуп эле жазап коет. Бул кезде полициялар калың эшикти кесе башташкан болчу. Вёрч ошол өлүктөрдөн курулган үйгө кирет да аркасынан Джекти чакырат. Джек ал жака кирип барып, төмөн жака түшүп кете турган чоң тешикти көрүп, Вёрчтун аркасынан ал жака кирип кетет. Алар суусу тынбай агып турган кичинекей үңкүрчүлөр
көпүрөлөр аркылуу эле жердин алдына бир топко чейин түшүп барышты. Джек Вёрчтон ар кандай суроолорду сурап, "Деги сен кимсиң? Мени кайда эле алып баратасың? Бул жакта эмне болгон үндөр чыгып жатат?" деп сураса, Вёрч ага "Мен сени көптөн бери эле эмне кылып жүргөнүңдү көрүп, иштериңе күбө болуп жүрөм. Бул чыгып жаткан үн тозоктун үнү" деп коет да андан ары жүрүп кете берет. Акыры алар жарымы кулап калган көпүрөгө жетип келишип, ал эми ылдый бир топ тереңдикке от болуп күйүп турган лаванын агып жатканын көрүшөт. Вёрч Джекке мурун бул көпүрө талкаланган эмес болчу, бирок тилекке каршы азыр бузулуп калыптыр деп айтып, "Эгер бузулбаганда сен арка өзгө өтүп жогору көтөрүлмөксүң" деп коет. Анда Джек "Мен арка өзгө өтөм" деп асканын бооруна жабышып жылып жөнөсө, Вёрч Джекке "Эч ким асканын боору аркылуу арка өзгө өтүп кете алган эмес. Бирок сен аракет кылып көр" деп Джек менен коштошуп жок болуп кетет. Джек болсо бир топко чейин аракет кылып, бирок акыры болбой эле аскадан учуп кетти. Билгенибиздей ал өз жашоосунда туура эмес жолду тандап, акыр түбү тозокко түшүп кетти окшойт. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.